Саламатсыңарбы балдар. Биз аралыктагы онлайн сабактын зарылчылыгын жогоруда түшүндүрүп өттүк. Бүгүн онлайн сабак башталды. Сабактын темасы доскада турат. Азыр мен силерге түшүндүрүп берем. Мен уялам, мындан уялам, көзгө толор бир чоң эмгек кылбагам. Колуң кезеп жолуң болгур деген сийит жер шарынан күлүп учкан заманам деп. Өзүнө өзү канааттанбай, мындан да жакшы ырларды жаратууну эңсеген кыргыз элинин таланттуу акыны, чебер котормочу Осмоновдун ыр куруу чеберчилиги тууралуу сабагыбызды баштайбыз. Акындын армандуу тагдыры тээ ымыркайын деле апасынан, 3 жашында болсо атасынан айрылганда эле башталган сыяктуу. Осмонов айрым калемдештери сыяктуу көпчүлүккө ортоктош ой-пикирлерди кайталап, мамлекеттик идеологиянын айткан дегендерин туурап тим болгон эмес. Осмонов баарынан мурда өзүнүн жекече ой сезимин ыр кылып жазып, ошону менен кыргыз поэзиясына жаңылык киргизген. Буга себеп акындын жетимканада өткөн балалыгы, бала кезинде пайда болгон оорусу жана тун кызынан айрылган учурлары десек дагы болот. Мисалы, Бөбөккө деген элегиясында анын каңырыгы түтөп, жас алмасыз кайгыга батканы көрүнүп турат. Өлдү бөбөк жүргөн каны токтогон, бир жылт этип өчкөн чырак окшогон. Ушсуз жердин бир учкуну кеткен жок, ошондон. Мындан окурмандар көңүл чөгөттүккө деле капталбайт, тескерисинче ар бир өмүрдүн кымбаттыгын жана кайталанбастыгын айкын туйса болот. Ал бул өмүр, өлүм, дүйнө, убакыт сыяктуу өлбөс темаларга көп кайрылган. Бизге белгилүү болгондой эле, дени кардысуу адамдар айрыкча жаш кезинде өмүр менен өлүм жайын ойлоп деле көп баш катыра бербейт. Ал эми Осмонов бала чагынан ооруп, өлөр өлгөнчө кесел менен албурушкан. Демек ал өмүр, өлүм темасында кирт башы менен ача алган десек болот. Со адам үчүн, мисалы үчүн 30 жаш деген эмне? Өмүрдүн күлгүн чагы эмеспи? Өлүм тургай карылык капарганча илинбеген мезгил, бирок оорукчан алыкууга 30 жаш карылыктын баш жагындай сезилсе керек. Ошол себептен 30 жаш аттуу ырында 30 жашты атча кылып көрсөткөн. Сүйүү темасына кайрылсак балдар, Осмонов өз өмүрүндө сүйүүдөн шаабайы сууган. Ал өз сүйгөнү менен өмүр сүргөн эмес. Мында сүйүү жана мен деген ырынан байкасак болот. Мындан тышкары Осмонов өз көйгөйү менен эле өмүр сүргөн эмес. Ал дүйнөгө элдик бир көз караш менен дагы караган. Ошол себептен ал жанакы ала чыгы менен чапаны тер жыттанган коончудан, кийими сыргачыланган орой сөздүү малярдан, колдору туурулган кызыл чачы келинден чыныгы сулуулук издеген. Акындын жазуучулук чеберчилиги ошондо, акындын ыр жазуу, образды ачуу чеберчилиги ошондо десек туура болот. Мисалы үчүн силер билесиңер балдар, маляр деген ыры. Маляргерди бир чоң үйдү майлады, кабак түйгөн капалыкты айдады деп. Мындан тышкары эл ичинде бир жалкоо, бир кызыктуудай мүнөзү бар адамдарга дагы жазган ыры бар. Казакбай аттуу ыры балдар. Өзү картошка сурап жеп, күзүндө эгинди арзанга сатып, жазында кымбат сатып жеген бир мүнөзү кызыктай адамга дагы арнаган бир какшык таамай айтылган Казакбай аттуу ыры бар. Осмоновдун чыгармачылыгы согушка туш келгендиктен силер жаттап жүргөн Алакан, өлүп тирилгендер жана башка. Осмоновдун ыр жаратуу чеберчилигине кыска өмүрүндөгү тарыхы, тажрыйбасы абдан түрткү болгон. Осмонов мен кесел болдум, оорулуу болдум деп эч качан башка адамдарга билдирткен эмес. Бул 35 жаш курагында
35 гана жыл жашаса дагы адабияттын түптөлүшүнө өзүнүн эң чоң салымын кошкон. Балдар онлайн сабакта кыска метраждуу тартып жөнөтүп жана мен силерге дагы тапшырма жөнөттүм. Силердин негизги милдетиңер мынакей доскада турат: акын жана эмгек деген темада сочинение жазып жөнөткүлө. Теманын негизинде суроолоруңарды бергиле. Ырларын жаттай бересиңер, дагы да болсо жаттасаңар болот. Силер буга чейин көп ырларын жатка билдиңер. Осмоновдун быйыл 105 жылдыгына кыргыз адабият жааматында абдан чоң даярдык көрүлүп жатат.